Hurmatlı mekendeshlerim, sizlerdi bugünkü ulu bayramımız menen çın dilimden kutluktayım. Erkindik ata-babalardan kanı menen koşa aylanıp, canı menen koşa yaşagan muğunda muğunga jetken ulu dövlet. Urpaktan urpakka ötüp gelgen könörбөs muras. Kança kılımдар öttü, kança muğundar almaştı, kança ömürler kıyılıp, kancıga da baş ketti, nayz uçunda can ketti. Bирок erkinlikti süygön, kırgız жүрөгүндө, egemendik degen ümit öçpöy, erkinlik degen eң жашап келди. 28 yıl murda kolgo тийген көз карандысыздык, Жараткандын буйругу менен азыркы муунун энчисине биздин заманга туш келди. Ошондуктан бүгүнкү эгемендик биздин гана энчибиз эмес. Бул ата-бабалардын кылымдар бою төгүлгөн канынын, энелердин 100 жылдар бою тамган көз жашынын баасы, түмөн муундардын тынбаган күрөшүнүн натыйжасы, бабалардын бизге калтырган аманаты, biz urpaktarga жеткире турган милдет. Ата-бабалар бизге бейиштей ажайып кооз жерди, акактай тунук сууну, таза абаны, аскадай бийик адеп акылакты аманат кылып кетти. Манас бабабыз билимдиктин туу чокусун, ынтымактын бийик үлгүсүн, бир эл, бир журт болуп жашаган көп улуттун уйкусун мурас кылып кетти. Ынтымагыбыз чын, биримдигибиз бекем болгондо, күчтүү, гүлдөгөн мамлекет болдук, аалымга аты таанымал эл болдук. Журттун ынтымагы, биримдиги жок болгондо, элибиз мамлекеттин эркиндигин жоготту, азып тозду. Тагдырдын татаан мезгилдеринде да өз алдынча мамлекет болуу деген эңсө өчкөн жок. Мамлекеттик үчүн болгон күрөш тынган жок. Манас эпосунда айтылгандай, түгөнгөн сайын түтөгөн, кырылган сайын күчөгөн журт болдук. Мамлекеттилигибизди чындадык, дүйнө өлкөлөрүнүн арасында өз ордубузду бекемдедик. Эгемендиктин, мамлекеттин ээси эл, бүгүн элибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн эң ыйык күн. Урматтуу мекендештерим, biz babalardan kalgan erkindikti, көз карандысыздыкты, мамлекеттүүлүктү гана эмес, урпактарга өнүккөн мамлекетти, гүлдөгөн жерди, дени сак, билимдүү, заманбап коомду калтырышыбыз абзел. Саясат менен аскери алектерин азайтып, экономикалык жана социалдык актуалдуу маселелерди чечүү биздин милдетибиз. Баарыбыз жапа-тырмак жаратмандыкка багыт алуубуз зарыл. Буга чейин башталып, саясий себептер менен солгундап калган реформалар кайра жанданат, күчтөнөт. Элдин үнүн угуп, журттун талабын аткаруу үчүн жүрүп жаткан реформаларга жаңы дем беребиз. Соттук укуктук адилеттигин, мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын, аймактардын өнүгүүсүн, өлкөнүн санариптестүүлүгүн камсыз кылууда конкреттүү жыйынтарга жетебиз. Экономикада, билим берүүдө, саламаттык сактоодо, коопсуздукту камсыз кылууда, демократияны бекемдөөдө жаңы демилгелер ишке ашырылат. Кемеңгер элим, кадырлуу журтум, эркиндикти, калыстыкты туу туткан мекендештерим, алдыга койгон максаттарга жетүү үчүн бийликтин тазалыгы аба менен суудай керек. Бийлик таза болсо, эл ар дайым аны колдойт. Тилекке каршы чейрек кылым ичинде бийлик бутактарында коррупция, улуттук трагедияга тете көйгөй болуп калды. Бийлик элге кызмат кылуунун, өлкөнү адилет башкаруунун эмес, байлык жыйноонун булагына айланган. Таза, абийирдүү бийликти бышыктап, мамлекеттик бийликти таза болушун камсыз кылуу абдан зарыл. Кырак элибиз байыртан эле бийликтин кадырын, баркын, тазалык менен калыстык аркылуу баалап келген. Бийлик өзү таза болбой туруп,
башкалардан тазалыкты талап кыла албайт. Ошондуктан өз милдетимди таза ниет менен кынтыксыз аткарам деп элимдин алдында дагы бир рет баса белгилейм. Эл данышманы Калыбул бүгүн жалпы элибиздин эсине салжы сөздү айтып кеткен экен. Ынтымагы жок элдин ырыскысы кем болот. Биримдик улуттун тапкан наны мол болот деген. Улуу көсөмүбүз бардык улуттардын ынтымакта, биримдикте жашоосун көзүнүн карегинде сактоону мурас кылып кеткен. Коомдук ынтымак кетсе, журт бөлүнсө, бир кезде гүлдөп өнүккөн мамлекеттер чачырап, эли азып тозуп, качкын болуп, ата бабаларынан калган мурасын сактай албай, урпактарын убалына калып жатканын дүйнө тарыхынан көрүп турабыз. Ошондуктан улуттук биримдигибизди, ынтымагыбызды бекемдеп, өлкө тагдырын, эл тагдырын баарынан жогору коюп, тынчтыкты көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Биз дүйнө атаандаштыгына туруштук берип, бир эл, бир журт болуп, урпактарга өнүккөн өлкөнү калтырууга милдеттүүбүз. Ал үчүн түндүк түштүк деген түшүнүктү көңүлдөн гана эмес, көкүрөктөн, жүрөктөн жууп таштап, келечекке көздөй сапар алуубуз зарыл. Залкар замандашыбыз Чыңгыз Айтматов айткандай, түштүк менен, түндүк менен түштүгүбүз куштун эки канатындай, экөө бирдей күйлөнгөндө гана бийиктерге жетебиз деп айтып кеткен. Кыргыз элинин жоопкерчилиги өз айланасына өлкөдө жашап жаткан бардык улуттарды баш коштуруп, жалпы элдин биримдигин сактоо, тарыхтын татаал жолунда эчен сыноодон өткөн элдин урпактары экенибизди, кылым карыткан улуу тарыхка ээ экенибизди көкүрөктө бекем кармайлы. Улуттук көрөнгөнү, намысты, абийирди, кадырды бийик туталы. Урматтуу мекендештерим, барда жашоо үчүн колубуздагы мүмкүнчүлүк толук жетиштүү. Ак менен караны ажырата билген көрөгөз, кемеңгер, билимдүү жана эмгекчил элибиз бар. Казынабызда көмүрдөн баштап алтынга чейинки кен байлыктарыбыз бар. Таза табиятыбыз, таза азык-түлүк өндүрө турган жерибиз бар. Акыркы заманда стратегиялык мааниге ээ болгон эбегейсиз зор суу ресурстарыбыз бар. Эң негизгиси, кыргыз эли улуттун бийик рух, намыс, акылмандык менен улуу көчүн улап келет. Азыр заман өзгөрдү. Дүйнө экономикасынын жүзүн аныктаган жаңы илимий жана маалымат технологиялардын заманы. Улуттук проблемалар менен гана алек болбой, дүйнөлүк чакырыктарга туруштук берүү муктаждыгы турат. Биздин максатыбыз заманбап коомдо, өнүккөн өлкөдө жашоо. Ал үчүн адам потенциалын өнүктүрүү мамлекеттин келечегин аныктаган негизги багыт болот. Бакубат коому, адилет мамлекеттик башкаруусу, жаңыланган экономикасы, жакшырган социалдык чөйрөсү бар ийгиликтин өлкөсү болуу үчүн баарыбыз чогуу чымырканып аракет кылалы. Уважаемые соотечественники, дорогие гости, искренне поздравляю вас с Днем Независимости. Независимость и свобода – главные ценности нашего общества, достигнутые через многовековую борьбу наших дедов и отцов. Ценности, оплаченные кровью предков, слезами матерей, потом предыдущих поколений. Нас сплачивают наши светлые мечты, общие цели, ответственность за судьбу страны наших детей. Мы построим наш Кыргызстан, где каждому из нас будет комфортно жить, работать и воспитывать детей, где будут расти счастливые, свободные дети свободных людей, где сама свобода станет ресурсом развития. Кыргызстан – страна свободных людей. Нам, как воздух и вода, нужны две вещи – монолитное единство народа и безупречная нравственность государственного руководства и служащих. Сегодня, в этот великий день нашей государственности, призываю всех соотечественников, все политические силы объединиться вокруг главной задачи – построить процветающий Кыргызстан.
Кыргызстан с развитой экономикой и благополучной социальной средой, с нравственным обществом и справедливым государственным управлением. Единство, межэтническая солидарность, чувство общей ответственности за судьбу страны – главные факторы нашего развития. Мы будем поддерживать культурное многообразие, развитие национальных языков и традиций. Внешняя политика, как и прежде, будет прагматичной, исходящей из национальных интересов. Будем развивать сотрудничество с соседними странами, с нашими партнерами по Евразес, ШОС, ОДКБ. Будем углублять дипломатические отношения как со странами Запада, так и со странами Востока. Мы единый народ с общей судьбой и общим будущим. Нам жить и развиваться только вместе. Интересы страны дороже всего. Урматтуу мекендештерим, жараткан биздин мамлекеттилигибизге, эгемендигибизге, эркиндигибизге жеткирди. Ушул улуу дөөлөттөрдү, элдин ынтымагын, коомдун биримдигин, мамлекеттин бүтүндүгүн аздектеп сактайбыз. Бабалардын калтырган аманатын урпактарга жеткиребиз. Өлкө тагдыры, менин тагдырым. Өлкөдөн өткөн дөөлөк жок деген ыйык түшүнүк эч качан эсибизден чыкпасын. Өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн, келечек муунун жаркын жашоо үчүн жан үрөп эмгектенели. Жараткан колдоп, алдыга койгон асыл максаттарга чогуу жетели. Акылман элибиз аман, ажайып жерибиз тынч болсун, эгемендигибиз кут болсун, сүйүктүү мекенибиз Кыргызстаныбызды Кудайым өзү колдосун.